Турганжан айымга мен микрофон узатайын. Турганжан айым дагы бирөө кош келипсиз. Мына 5-раундга келип калдык. Оюндун ортосуна келип атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана алып баруучу, эң негизгиси катышуучулар. Анан буларга мен ийгилик каалаймын. Дайыма эле катышып жүрөм. Бул команданы сиз билесиз. Каалаймын. Бул команданы билем, ар бирин билбей эле калдым. Кандай ойноп атат деп ойлойсуз мындай? Эмне жетишпей атат деп ойлойсуз? Жетишти эле азырынча. Орто ойлойм. Бирок ийгиликтер алды да, буюрса. Ийгиликтер алды да деп айтты Турганжан айым. Рахмат. Мен ишенем. Команда шайдоот болуңуздар. Баяман Топчубаев, Санкт-Петербург шаарында мекендешибиз. Сиздерге суроо жөнөткөн. Баяман Топчубаев сиздерге мындай фото суроону жөнөтүп атат. Урматтуу билермандар, бул 20-кылымдын айталык баш жагындагы жылдар, башталышы дейлик, же болбосо 20-кылымдын биринчи жарымына чейинки сүрөт болушу керек. Бирок бул документ, урматтуу билермандар, бул расмий документ Европадагы. Бул кандай документ? Патентти ойлоп табылган патенти да, туурабы? Туурабы? Автордук патент да. Ушул нерселерди. Форд турат, дагы эмнелер турат мындай. Бул гайка турабы, эмне бале? Кыскасы ушул Фордтун ойлоп табуу боюнча патенти да же башка нерсе көрүнүп атабы? Мындай жакшы болгондо ошол мезгилдеги эң тагын англисче жазып болуп атат да, ким которо алат балким. Тагын эмне болушу мүмкүн? англисче эмес, бул полякча. Же Дагы эмне болуп атат? Документтин өзүн тапсак болду да. англис тилинен которо койгон эле Темирлан. Бир эле киши турат, англисче эмес экен. Бир эле киши турат дагы, патент дагы. Айдоочулук күбөлүк эмеспи бул? Айдоочулук күбөлүк. Айдоочулук күбөлүк. Эмне үчүн машина? Ошо машинаны айдаганга мунун баягысы бар, уруксаты бар. Айдоочулук Күбөлүк. 2-3 адам тетиктердин дагы сүрөтү турбайбы? Ошо тетик, ошо балким оңдошту билиш керек да. Тагын азыр ойлоп табылышынын патенти окшойт да? Же күбөлүк? 20-кылымда уже баягы техникалар пайда болуп калган да, машиналар. Бул кандай? Кайсыга токтолобуз? Свича турат мына, свича көрдүңбү? Тагын Тетик да бул. Демек, Тетиктер болгондо демек патент. айдоочулук күбөлүк. патентке жакыныраакпы ошонун ичинде? Сагын мырза, отуруңуз. Айдоочулук күбөлүк. Ким жооп берет? Кайсыга токтолойлу? Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Дурус Касымов жооп берет. Дурус Касымов. Сыйлык же. Урматтуу алып баруучу, сүрөттөн көрүп турабыз. Биздин биринчи эле оюбуз патент деген вариант келди. Себеби ойлоп табуучунун ушул эмгеги өзүнө гана жазылсын деген эми патенттөө ошол жылдары өтө бир маанилүү болгон десек болот. Эми айталы бир ойлоп табуучунун ойлоп тапкан автомашинасын алган патентиби деп ойлодук. Демек, автомашина үчүн алынган патент ойлоп табуучулук үчүн, ушундайбы? Ойлоп табуучулук үчүн же болбосо калтырган мурас дагы болушу мүмкүн. Мурастын кагазы. Мен бул кандай документ дедим да, ушу эки эле ооз. Анда мурас кагазы. Мурас кагазы. Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Илгиз мырза бир 3-4 жолу айткандай болдуңуз. Бул айдоочулук күбөлүк деп, Бул каяктан келди сизге бул идея? Эмне үчүн айтып атасыз? Урматтуу алып баруучу, мен логикалык түрдөн караганда бул жерде машинанын сүрөтү турат, ошого байланыштырып туруп эле бул айдоочулук күбөлүк деп чечип атам да. Эми 20-кылымдын башы, ал учурда алгачкы автомашиналар пайда болгон мезгилде, эми алгачкы үлгүлөр пайда болгон. Демек, аларга баягы айдоочулук күбөлүк керек. Илгиз Шамырзаевдин варианты эң туура вариант болчу. Бул айдоочулук күбөлүк, урматтуу билермандар. Айдоочулук күбөлүк. Эң туура логика болчу.